Арыңыздар, урматтуу менин каналымдан көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Албетте шайлоого койгом, билесиздер. Ошо кандидаттыкка катталууга ниетимди билдирип, эсепти ачкам. Акчалар жыйнай баштагам, бирок эскертме келди. QR код аркылуу, М-банк аркылуу же башка банктардын жардамы менен, ошол эле О-банк, Сим-банк же болбосо башка ошондой QR менен жеңил төлөөчү банктардын жардамы менен акчаны жыйнаса болбойт экен, тыюу салынды. Бир гана түзмө түз ошо элдик банкта же айыл банкта ачылган эсептерге Swift перевод менен банктан которсо болот экен акчаны. Эскертме алганга чейин албетте кээ бир адамдар которгондо үлгүрүшкөн. Ошон үчүн мен Турдали мырзага ыраазычылыгымды билдирмекмин. Андан сырткары Исхак мырзага ыраазычылыгымды билдирмекмин. Дагы кошумча Эмиль мырзага дагы ыраазычылыгымды билдирмекмин. Мындан кийин эми ошол которууларды М-банкка албай калдык. М-банкка да которсо болбой калды. Эгерде байкасаңар, видеолордо бүт блюр кылып туруп М-банктын QR-ларын жоготтум баягы эскертме алгандан кийин. Ошондуктан азыр бир гана жол калды. Ошол бир эле элдик банктын кандидатка койгон адамдын эсебине баягы Swift перевод кылса болот экен. Ошондой переводторду кылган кишилердин арасынан эми толук кыйын өйдө көрсөтпөйүн, бирок аттарын көрсөтөйүн. Бул демен Жибек Айым, сиздерге чоң рахмат. Элнур Айым дагы акчаны которду, сиздерге чоң рахмат. Андан сырткары Рыспек мырза дагы которду акчаны. Ошо Рыспек мырза, сизге да чоң ыраазычылыкты билдирмекчимин. Андан сырткары дагы Уланбек мырзадан да акча түштү. Бүт ушул түшкөн акчаларды, сиздерден мурда түшкөн акчаларды ошол эскертмеге чейинки ошо мен өзүмдүн атман ошо өзүмдүн эсебиме салып турдум. Анан жалпы ушул акчанын көлөмү бүгүнкү күнү 48.000 сомго чейин жыйналды. Алдыда дагы эле 10 күндөй бар. Эгерде ошол 10 күндүн ичинде сиздер айтсаңыздар, ушул бала жогорку кеңешке өтсүн десеңиздер, мени билгендериңер, анда ошо жардамга дагы эле муктажмын. Ким ошо колдойн десе, бирок колдой элек болсо, кичине баягы оорчулукту түзөр бул нерсе. Анткени банкка кирип, банк переводду кылыш керек, эсептерди, номерлерди терип. Бирок ошо эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо жана ошондой ниетиңиздер болсо, колдоп коюңуздар. Ал үчүн ошо ар кайсы банк ошо тиркемелерден банктардын ортосундагы которуулар деген бөлмөгө кирип, ушул счетту терип, ушул атты терип, шайлоого кошумча шайлоого салдым деп бикти көрсөтүп жиберип салсаңар, андан акчасы түшөт. Ушундай гана жол калды, башка жол жок окшойт да. Анан эми бүгүнкү роликтин ошо темасын өтөлү. Жакын арада Трамп сөзүн айтты. Путинге 50 күн бергем, эми 100 күн калды дейт, бензини кымбаттап атат, экономика суурап атат дейт. Анан бул бала баягы согушту токтоткусу жок дейт. Анан канча аракеттерди таштадым, аябай чоң аракеттерди кылдым. Эми болбосо баары бир баягы мен деген тынчтыкты орнотоюн деген ниетим бар эле, бирок ал тынчтыкты орнотконго эч кандай жол калбады дейт. Күч колдонуудан тышкары деп. Ошондуктан Трамп ушинтип аябай көп сөздөрдү айтып, ошол тарапта баары бир кайсы бир аягында ошол томагавктарды Зеленскийге бергенин чечти. Аны албетте ошо Орусиянын президенти Путин кайра эле тооткон жок. Бүгүнкү күнү ушул европалык көп серепчилер, саясаттануучулар жана чалгындоо кызматтары Европа мамлекеттерине айтып атат, согуш дагы уланат деп, согуш токтобойт деп азыр. Жакын арада согушту токтотуу боюнча эч кандай мындай себепти көрбөй эле. Бирок кантсе да ошо баары бир жолугушуулар өтүп атат, сүйлөшүүлөр болуп атат. Антсе дагы баары бир мындай эч кандай жыйынтык чыкпай атат да, бул нерсе дагы эле уланып атат. Андан сырткары кээ бир байкоочулардын айтуусу боюнча томагавктар Европа өлкөсүнүн биринде байкалышты да. Бул деген 4 ракетаны ташуучу ушундай томагавктар, системалар. Булар деген томагав 2,5 километрге чейин атат, билесиздер. 500 кг, 700 кг чейин ушу жардыргыч заттарды алып бара алат. Жана ушул установкалар Украинага келди деп айтылып жатат. Бүгүнкү күнү бар деп, бирок көлөмү анча белгисиз эмес да, канча көлөмдө, бирок аз окшойт. Украина болсо ошого кичине мындай дух алыппы же кандай десем, ошо Доброполиеге контр чабуул жасап жатат. Доброполие тарапта, Покровск тарапта Азов жана башка ошол күч түзүмдөрү кирип, шаарлардын ичине кайра бошотуп, ошо дрондор менен баарын тазалап чыгып туруп,
кайра ошо желектерин кайтарып атат, орнотуп атат. Ошо жоготкон айылдарына бул нерсе азыр ушул дүйнө каналдарына кадрлар кетип атат да, мол ушулар. Бул контр чабуул кезинде албетте баягы атайын күчтөр Украинаныкы даярдалган ошол ветерандар өзүнүн баягы территорияны тазалаганга көп аракеттер таштап атат. Көп нерсени YouTube көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бербейт, анткени абдан эле мындай мыкачы эле нерсе баягы атышуулар, бирок ушундай кандайдыр бир түзмө-түз кагылышуулар тынбай атат да Украина менен ошо Орусиянын фронтунда. Жана бул кагылышуулар өтө кызуу болуп атат. Орусиянын күчү алдыга жылган сайын баары бир жылып атышат акырындап, бирок чайналып кетип атат. Кадимкидей чайналып жатат. Украиналыктарда өтө өжөр окшойт, мындай эч бир бербей атат да, мизин кайтарып атат. Анын аркасынан ошол мисалы үчүн Андурил деген компаниядагы ошо Украинада өзүнүн кер жасалгаларын тестирлөөдөн өткөрүп жатат. Мисалы үчүн ушундай атайын шлем ойлоп табышыптыр. Ал шлем мисалы үчүн толугу менен ошо виртуалдык же болбосо кошумча реалдуулукту ошо шлемдин визоруна, айнегине көрсөтөт. Ал айнегинен көрөсүң да, компасты көрөсүң, кайда баратканын көрөсүң, жана ошо артында ушун терезечи бар да, мындай автомобилдерде арткы жакты көрсөткөн күзгү бардай. Жана Мадиярдын чымчыктары деген ошо же Мадиярдын куштары деген ошо түзүмдөр көрсөтүп атат. Орусиянын жаңы тактикасы пайда болду да. Мисалы үчүн мурун миналарды таштаса, азыр булар миналардын ордуна ошо жардырууга даяр жана ошо башкарылууга даяр дрондорду таштап жатышат да. Дрондордун өзүнүн кээрлеринде жасалма акыл бар. Орусиялыктар ошону өздөштүрдү. Жана ошо жакындаган машинелерге бул тез атака кылат. Анын сырткары кээресинде дагы операторлор карап турат. Ошо дрондор башка машинелер же ошо украиналык жоокерлер жакындаганда учуп аларды кайра ошо кол салгандай ушундай иштетет экен да. Ошо жаңы тактика болуп атат. Буга чейин көрүнбөгөн бир украиналыктар аз-аздан колдоно баштаган ал тактиканы, орусиялыктар бирок тез ошол тактиканы үйрөнүп, кайра ошо украиналыктардан эртерээк өздөштүрүп алыптыр да. Бирок украиналыктар дагы ошо дрондор иштеп жатат, атайын системалар, алар байкап, ушинтип акырындап таап ушундай миналарды, аларды жоготконго аракет кылып жатышат да. Ошо силер экөөбүз көрүп аткан видеодо көрүп атасыздар. Ошо дрондорду баягы засадада мындай жаткан дрондорду жашынып украиндиктер артынан, камерасынын артынан учуп келип туруп, анан атайын өзүнүн дрондору менен жардырып жатышат да. Мынакей мисалы үчүн көрсөңүздөр болот, жардыруу өткөрүлдү. Ушинтип миналарды дезактивация кылып атышат. Анын сырткары ошо Америка Штаттарында Евробиримдикти дагы ушундай дрондорду ташып жүрүчү дрондорду ойлоп табышып жатат. Бул байкасаңар вертолет түрүндөгү дрон. Бул деген ошо алып келип туруп согуш майданына ушундай пулемет менен атуучу дронду кое берет. Украиналыктар ушундай сыяктуу дрондорду колдоно башташты. Аябай көп кээ дрондор украиналык ВПК баягы коргонуу системалары, фирмалары өзүлөрү жасаса дагы кээрлерин баягы батыштан эле түзмө-түз келишет да. Ушундай дрондор аябай эффективдүү. Мына көрүп атасыздар. Анын сырткары да ошо джойстик менен башкарылуучу же болбосо дронду башкарган системалар башкарылган пулеметторду дагы колдонуп атышат. Ушундай пулеметтор кээ бир учурда жоокердин, мисалы аскердин өмүрүн сактап, жоого мындай аттууларды өткөзгөнгө жардам берет. Чоң дистанциядан керек болсо планетанын башка өзүнөн. Анан орусиялыктар атакаларды ушунчалык көп кылышкан, украиналыктар көрсөтүп атат. Ошону кээ багыттарда ок демеле жерди мындай басып алган да, 30 сантиметр, 5 сантиметр калыңдыкта ушундай октор менен. Анын сырткары дагы Орусияда атакаларды токтотпой атат. Ошо шахеттер менен шахеттерди ушуну жардырганга аракеттер кылат. Бул вертолеттон баягы шахетке атака болгон көрсөтүлүп атат. Анын сырткары дагы украиндиктер ошо баягы эле дрондордун дубалы деген долбоорун алганда ошо дрондорду кеңири колдонуп атышат. Мына могул кадрларда мисалы үчүн кокусунан ошо жөн эле балык улоого чыгып алган ата баланы байкап дрон жардырган аз калды, оператор аранга аз калды да ошо жардыруудан сактаныш үчүн.
жана ошол көптөгөн кадрларды көрүп жатабыз. Украина бул аябай жаңы кадрлар, бир эки күндүк, 3 күндүк, кейбирлери бир жумалык. Ушул кадрларда украиналыктар толугу менен дрондорду, техникаларын өздөштүргөнүн көрсөтүп жатат да. Мынакей заманбап согуш ушундай болот туугандар. Ошон үчүн келечекте эгерде акча жана мээ жетпесе, ошо бир тараптыкы адамдар өлөт. Эгерде акча жана мээ ордунда болсо, жанакы жаңы технологияны өздөштүргөндөй, ошондо темир өлөт да. Ушундай согуштар болуп калды. Эми келечекте ошол бир эле темир менен темир тасактар бүт ишти жасай башташты. Мынакей бул жерде көрүп атасыңар. Сброс деп аталат. Бомбаларды же минометтук миналарды түшүргөн ушундай системалар болуп атат. Ошо минометтук миналарды түшүргөн дрондор Вампир же Баба Яга деп, октокоптерлер же гексакоптерлер 10 моторлуу же 8 моторлуу дрондор ушинтип колдонот көп учурунда фронтто. Муну мисалы үчүн орусиялык ошо согушка катышып келгендер айтып жатат. Эң биз жек көргөн дрон дейт, бул Баба Яга дейт да. Анткени оор ошо көп минометтук миналарды алып келет жана аябай таамай тиет да. Ошондон кээ учурда бүт баягы бөлүм жайнаган адамдар жайланып кетет да. Ошондуктан алар жек көрүшөт ушул дронду. Аны согушта аябай кыйын, анткени анын учуучу бийиктиги 2 километр. Көп учурунда ошо 2 километрден баштап согот. Анын үнү аябай мындай угулбайт, бирок аябай байкашат, кадимкидей сезишет дейт. Ошо Баба Яга учуп келгенде ошо байкалат дейт, кадимкидей аба титрегендей. Анан албетте ошо чоң бийиктиктен миналар тез көз ирмемдин ичине түшүп келет. Анан албетте ошо ал минаны байкагыча, дронду байкагыча убакыт такыр калбай калат экен да. Анан ошондой жардыруулар менен украиналыктар ушу килейген армияны, өзүнүн бир нече эсе ашкан армияны токтотконго үлгүрүп жатышат да. Ушул нерсе мисалы үчүн биздин деле мамлекетибиз, биздин куралдуу күчтөрдүн саны көп эмес да. Анын эң негизгиси бизде баягы компьютердик оюн ойногон жаштардын баары да 1 миллион адамдай табылат да. Эгерде ошо кээ учурларда атайын аскердик даярдык кылып туруп ушундайга үйрөтсө, мисалы үчүн биздин аскерлерди, жаш балдарды, ана ушундой көлөмдөгү дрондорду чыгарган мамлекетибиз үлгүрсө, анда биз канчалык бир деңгээлде коопсуз мамлекет болмокпуз. Анткени бизди алыш кыйын болот эле да. Ошол украиналыктар көрсөтүп атат, эгерде колуңда дрондор жайнаса, укмуш эле нерселерди кылса болот экен. Акыркы технологиялар арасынан ушул лазер ПВОлорду өөрчүп баратат. Муну мен генерал деген оюндардан эле көрдүм эле кичинекей кезимде. Азыр болсо бул чындык болуп атат. Northrop Grumman ушундай системаны жасап жатат да. Таң калыштуу туугандар, ушунун баарын биз качан өздөштүрөбүз, ушул эле суроо мени көп баягы ойлондурат да. Анан албетте ошо биздин мамлекетте баягы Туранга көз карашы түздөр көп да. Туран Юнионда жазып атат. Ошондо Түркия бүт ошо Туран мамлекеттеринин же түрк мамлекеттеринин жарандарын ошо мындан ары ябанжи деген же болбосо сырттан келгин деген статустан арылтат экен. Эми баарыбыз ошо толук кандуу баягы ээн эркин жүрө алат экен ал мамлекеттерде. Бирок бул мамлекеттик маалыматпы деп сурасак, текшерсек, балким бул пиар болуп кеткендир, бирок азырынча такталбай атат туугандар. Мисалы үчүн ошол ябанжи боюнча калып атышат. Түркия келгиндер же гастарбайтерлер сыяктуу. Албетте бул нерсе тактала элек, такталганда өзүм эле айтып чыгам да, мынакей бул нерсе толук кандуу такталды деп. Анткени дагы эле Түркияда жүрсөңүздөр, кичине баары бир жергиликтүүлөрдүн карын катнашы бир башкача болот да. Баары бир түрк мамлекетиненмисиңби десе, ооба дейт, сыйлайт, сизди жакшы көрөт, бирок баары бир келгиндер ошо биздин жумушубузду алып атат, биздин лираны түшүрүп атат деген ойлогондор да аз эмес да. Ошон үчүн муну дагы күтөлү, такталса сонун болот, сонун эле болмок да. Мисалы үчүн бул деген Түркияда бизде бир нече жарандарыбыз бар, кээрлер жакшы өзүн сезет, кээрлер баары бир ябанжи экенимди сезип атам деп айтышат да. Ошондой туугандар, келечекте ошол дрондорду өздөштүрүп, ошо украиналыктардан үйрөнүп, инновацияларды учун алып, биздин коопсуздугубузга колдонсок, мен ойлойм, келечек жакшы жарык эле болот да. Ошон үчүн көп аракеттер ташташ керек. Ошондой туугандар, дагы 10 күндөн кийин, ошо 10-15 күндөн кийин, ошон үчүн туугандар, эгерде жок сен ошо биздин жогорку кеңештен
мындай өкүлчүлүгүбүз катары бол десеңиздер, биздин өкүлүбүз бол, биздин кызыкчылыктарды жакта десеңиздер, урматтуу туугандар. Өзгөчө ошо 23 шайлоо округ Бишкек 1-Май районундагы, ага Достук айылы кирет экен, Сокулук пригородный айылдары кирет экен, Сокулук районундагы бөлүгү. Маевканын кайсы башталышы кирет экен ушул районго. Колдоп койгула. Ушул реквизиттерге акчаны банк котору менен которуп коюңуздар. Бирок эскертме, бул акча толугу менен мамлекеттик бюджетке кетет жана кайтарылгыс болот, бирок кандай десе элдик депутатты жалдагандай болосуздар да. Анда эмесе комментарийлерин жазгыла, эмне деп ойлоп атасыздар бул видео тууралуу. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. О, от души.